Assalamu алейкум мусулман бир туугандар. Азыр болуп аткан Палестина менен Израилдин ортосундагы маселеге өтө жеңил карабайлык туугандар. Биз мусулманбыз. Ал жакта Палестинада мусулмандар кордук көрүп атат туугандар. Ошонго азыр видео обращениялар көрүп атабыз. Жаш балдар, аял кишилерди бир чекеден баягы ит аткандай эле атып, кордоп, жардырып, канча мусулмандар көчөдө түнөп атат. Ушунчалык кордук көрүп атат. Видеолорун көрүп атабыз туугандар. Мына Израилди ачыктан ачык мусулмандардын душманы, ушул Израилге каршы кандай колубуздан келсе каршылык ошолорду көрсөтөйлүк. Израилдин жаман мурда кылган иштерин видео репост кылып бөлүшөйлүк. Израилдин жаман баягы бизге сатып аткан продукцияларынан баш тартайлы, өзүбүздүн мусулмандарды колдойлук, видео обращение кылайлык, бөлүшөйлүк. Жок эле дегенде дуа кылайлык. Ошол мусулмандар жеңип чыксын. Андан кийин ошол жерде көз жумган шахидтерден бейишин сурап дуа кылайлык туугандар. Көп ушундай репосттор кылып, мусулман бир туугандарыбызга жок дегенде ушул колубуздан келген жардамыбызды берип турайлык туугандар. Бул азыр өтө жүрөк ойкөй турган өтө оор абал. Мындай абал любой мусулман өлкөгүнүн башына түшүшү мүмкүн эле. Жөн карап турбайлык. Сен мага тийбе, мен сага тийбе кылбайлык. Азыр мынакей ачыктан ачык дүйнөнүн жарымынан көп мусулмандарга атака кылып атат. Откровенно бүт жактан атака кылып атат. Израиль согушуп аткан жок. Бүт кафырлар атака кылып атат. Карап турбайлык туугандар. Мусулман бүт туугандарыбызга колубуздан келген жардамды берели туугандар. Ушул видеону бөлүшөлү, жок дегенде дуа кылайлы туугандар. Бул жөнөкөй нерсе эмес туугандар. Анан кийин кээ бирки ушул бизде Кыргызстандан мектептерден жаш балдар чыгып, Израилди колдойбуз дегендер бар, түшүнбөй эле. Туугандар, түшүндүрөлүк бардыгына. Биз мусулман өлкөбүз, мусулмандарды колдойбуз. Биз өзүбүз мусулман мамлекетпиз. Ошондо ким Израилди түшүнүп-түшүнбөй Израилди колдоп аткандар болсо түшүндүрөлүк. Чыныгы мусулмандардын душманы ким экенин. Анан кийин туугандар кайра айтып келем. Ушундай мусулмандарга көп дуа кылайлы туугандар. Өтө көп дуа кылайлы туугандар. Жүрөктөн дуа кылайлы. Тахажжудтөрдө дуа кылайлы. Эскерелик ар мечиттерде намаздардан кийин мусулман бир туугандарыбызга дуа кылып коелу деп. Өткөндөрдүн бейишин сурап иншалла. Бөлүшүп коюңуздар туугандар. Ассаламу алейкум.